Саламатсызбы агай? Азыркы көйгөйлүү маселелер боюнча Тосор орто мектебинин директору Букаров Азамат Асанкадыровичке төмөндөгүдөй суроо берелик дедик элек. Азыркы учурда кыргыздардагы көйгөйлүү маселе кыз ала качуу болуп атат. Ошо кыз ала качуу салтпы же кылмышпы деген темада сиздин сөзүңүздү угат элек. Рахмат. Саламатсыздарбы биринчиден. Бизде бул коомдо ушул аябай чоң көйгөй болуп атат. Бүгүндө негизи кыз ала качуу бул мыйзамга туура келбейт. Бул кылмыш болуп эсептелет азыркы күндө. Бизде мыйзамда кабыл алынган. Мурунку коомдо ата-бабаларыбыз ала качуу жолу менен үйлөнүп ушундай болгон, бирок эми башка коом болчу. Азыр биз 21-кылымда жашап атабыз. Ошон үчүн биз баягы мыйзамдын чегинде болушубуз керек. Ошон үчүн биз мектепте жогорку класстын окуучуларына дагы тарбия берип жатабыз. Бүгүндө азыркы сааттарда түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, үй бүлө куруу баары тең сүйлөшүү жолу менен бири-бирине макулдуу менен болуш керек. Ошондо гана үй бүлө курулуп, мамлекетибиз бүрдөп өсөт деп ойлойм. Ошондой күндө дагы окуучуларга түшүнүктөрдү берип, ушундай иштерди алып барышыбыз керек. Ар бир үй бүлө жакшы курулса, мамлекетибиз күчтүү болот. Ошон үчүн аларга туура тарбия берип, иш алып баралым. Чоң рахмат агай. Кызды анын эркине каршы никеге туруу максатында урдагандар 3 категория менен кесилет. Тагыраагы 5 жылдан 7,5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Ала качууга каршы мыйзам иштеп жатканы менен Кыргызстанда бул терс адат токтой элек. Мунун кесепетинен өлкөдө бир эмес 2 кыздын, Тагыраагы Бурулай менен Айзаданын өмүрү солуду. Саламатсыздарбы? Сиздер менен Тосор жалпы орто билим берүү мектебинин соц педагог мугалими Ордобаева Бактыгүл эжей турат. Биз Бактыгүл эжейге бүгүнкү күндөргө чейин козголуп келген, коом арасында көп талкууга алынган кыз ала качуу кылмышпы же салтпы деген суроону узатмакчыбыз. Урматтуу Бактыгүл эжей, сиздин оюңуз кандай? Саламатсыздарбы? Чындыгында бул абдан орчундуу маселе. Азыр коомчулуктун арасында кайчы пикирлер пайда болууда. Бирөөсү кыз ала качуу бул салт деп эсептешет. Экинчиси кыз ала качуу бул кылмыш деп эсептешет. Ошондой эле менин оюмча бул албетте кылмыш болуп эсептелет. Азыр былтыр эле 1 жыл мурда кыз ала качуунун курмандыгы болуп Бурулай деген өлтүргөн жапжаш кыз өмүрү менен коштошту. Коомчулуктун арасында мындай Бурулайдай кыздар абдан көп. Ошондой эле кыз ала качуу азыр 17 өлкөдө, анын ичинде Сирияда, Иранда, Иракта кыз ала качуу абдан көп кезигет. Ошондой эле биздин ал өлкөлөрдүн арасында биздин Кыргызстанда бар. Кыздардын азыр изилдөөлөргө караганда кыздардын 80% ала качуу жолу менен турмуш курушат экен. Ошонун ичинен 2,5 көрө күч колдонуп никеге турушат экен. Мынакей бул абдан коом арасында абдан орчундуу маселе болуп эсептелет. Буга эмне? Бул маселеге үй бүлөнүн, ата эненин уулуна жана кызына тарбия бербегендиги деп эсептейм мен. Уулуна жана кызына туура тарбия берип, үй бүлө куруу жөнүндө туура акылдашатын айтканда, бул маселе көп кезикпейт болчу деп ойлойм. Ошондой эле бул ишке бала бакчадан болобу, мектептен болобу, жогорку окуу жайдан болобу түшүндүрүү иштерин көп жүргүзүү керек. Ошондо гана бул чын натыйжа берет деп ойлойм. Баш кошуу үчүн салт боюнча кудалашып, ата энесинин макулдугун алып, колун сурап, сөйкө салып, анан алар узатып, анан сен кызды аласың. Мына ошо түлөнчү. Бул эреже боюнча. Ошол эрежени аткарганда карасаңар, эч бир тарап мындай бир көңүлү калып, мындай бир ичи ооруп, таарынуу деген болбойт.
бардыгы келишим негизинде. Бүгүн ошону туура жеткирсе эле, мен ойлойм, жаштарга өзгөчө баягы балдары бой жетип өсүп келаткан жаш үй бүлөлөргө, ата-энелерге эң биринчи ушул нерсени туура жеткирип болбой калды. Алага чууга барган адам сен биринчиден өзүңдүн тагдырыңды чече албай жатып, башка бирөөнүн тагдырын да бузуп атпайсың. Бул өтө чоң жоопкерчиликтүү да. А бүгүнкү мыйзамдын талабы менен бул жаза менен чектелчү нерсе. Ошон үчүн кыз алага чууга мындай өтө жеңил мамиле кылуу бул туура эмес. Кыздын макулдугу жок жула качкан эркулдар ала качуу кыргыздарга сиңип калган салт деп ойлошот. Бирок тарых аны тастыктаган жок. Кыргызда илгери аялзатын бөктөрө качкандар айоосуз жазаланган. Алар кызды кайра үйүнө жеткирип, буга кошумча оңбогондой айыпка жыгылган. Үй бүлөлүү аялды ала качса 60 жылкы. Сөйкөлүү жери бар кыз үчүн 100 жылкы. Ак сөөк бүлөнүн сөйкө салынбаган кызы үчүн 40 жылкы жана төө. Орто заар бүлөнүн кудаланган жери бар кызы үчүн 20 жылкы жана төө. Эң жаман нерсе алго мал менен төлөп кетүү, кутулуп ал байлык колдон келет да, бирок эң өзөктүү нерсе ошол урууда, ошол тукумда, айылда ал жаманатта калат да. Кумга жыгылган элдин намысын тебелетет. Өзүнүкүн мындай кой, өзүнүн айылдын, эл журтунун дагы, уруусунун да намысын тебелеп атпайбы. Бул өтө жаман көрүнүш катары кабылданчу. Ошон үчүн үйлөнөм деген мындай бойго жеткен жигиттер дайыма негизи Саламатсызбы агай, бүгүн биз ушул кыз алага чуу салтпы же кылмышпы темасында сурамжылоо жүргүзүп жүргөнбүз. Жана сизден Тосор айылынын үй бүлөлүк дарыгери катары сизге дагы суроолорубуз бар эле. Сизге биринчи суроо, кыз алага чуу бул сиздин оюңузча салтпы же кылмышпы, жана ушул нерсенин азыркы күндөгү көбөйүп жаткандыгынын себеби эмнеде деп ойлойсуз? Кыз алага чуу илгерки баягы салт менен караганда мурун заман жакшы кезде кыз алага чуу көп болгон. Ошонун негизинде эле ошол эки жаш тил табышып жашап, андан аркы үй бүлөлүк немесин улантып кеткен жаштарыбыз көп эле. Бирок эми азыркы шартка байланыштуу, азыркы заманга, азыркы биздин Кыргызстандагы өнүп, өсүп жетип аткан мезгилде деп да айтсак болот. Муну биз кылмыш деп эсептейбиз. Себеби ар кандай ошонун аркасы менен жаштар ар кандай оор нерселерге барып калып атат. Муну биз медицинада жалпы эле кыргыз элдерин азыр кылмыш деп карап атышат. Бул бир чети туура, потому что ошонун негизинде бир адамдын тагдыры, үй бүлөлүк шарты бузулуп, өмүр бою өзүн баягы кем сезип, бактысыздыкка алып келип коюп атат. Ошондуктан биз ойлойбуз, бул азыр нак эле кылмыш депчи. Өкмөт деле ошондой постановление чыгарып азыр кылмыш деп эсептеп, ошого барып аткан балдарды сот жообуна чейин тартканга аракет кылып атышат. Саламатчылык. Азыр эле белгисиз бирөөлөр менен курбугузумду ала качып кетишти. Мен ага кантип жардам берсем болот? Сиз ошол окуя боюнча өзүңүз күбө болдуңузбу? Ооба, ала көз чогуу болчубуз. Анда сиз бул ала качуу фактысы боюнча арыз ачканга укугуңуз бар. Үйлөнүү максатында кызды урдоо кылмыш болуп саналат. Ар бир адам ала качуу окуясына күбө болсо, бул кылмыш тууралуу укук коргоо органдарына арыз менен кайрылууга укугу бар. Соттун өкүмү менен Дыйканбаев Мирбек Токтосунович Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 155 статьясынын 2-бөлүгү менен күнөөлүү деп табылып, 7 жылга эркиндигинен ажыратуу менен жазасын күчөтүлгөн тартиптеги абакта өтөөсүн белгилейт. Дыйканбаев Мирбек Токтосунович бөгөт коюу чарасы өкүм мыйзамдуу күчүнө киргенге чейин камакта бойдон калтырылат. Туура жолду танда. Өзүңө жана башкаларга бактылуу келечек кур.